Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Мекен тануудан өтө турган темабыз үй жаныбарлары. Бүгүнкү сабакта үй жаныбарларын, жаналардын балдарын билесиңер. Үй жаныбарларынын адам баласы үчүн кандай пайдасы бар экендиги жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ойлонууңар, кызыгууңар, сөз байлыгыңар өсөт. Жан жаныбарларга кам көрүүгө, эмгек кылууга тарбияланасыңар. Ал эми алтын эрежебиз балдар. Көңүлүбүз такыр чөкпөсүн. Өтүлгөн сабак эстен чыгып кетпесин. Жалпоолук бизге жетпесин. Сабак башталардын алдында баарыбыз бир аз ырдап билип алалы балдар. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Мекен тануу дептериңерди ачып, үй жаныбарлары деп теманы жазабыз. Сүрөттө берилген жаныбарлардын кыргызча аталышын жазып чыгабыз балдар. Алардын кандай үн чыгара тургандыгын жакшылап угабыз. Жылкы, кой, уй, эчки, төө, топоз булар үй жаныбарлары балдар. Же болбосо төрттүлүк дейбиз. Байыртан кыргыз эли мал менен жан баккан. Малга ыңгайлуу жер издеп, жайтты сактап, жайкысын жайлоого, жазгысын жаздоого, кышкысын кыштоого, күзгүсүн күздөгө көчүшкөн. Кышкыга салыштырмалуу жайкысын малчылардын төшүгү азыраак болот. Жайкысын малды жайыттарга кайтарышат. Кышында үй жаныбарлары көбүнчө сарайларда кармалып, кошумча жем чөп бериле баштайт. Жылуу, таза, ыңгайлуу сарайларда багылып, тойтандырылат. Үй жаныбарлары адамдарга үйүр алып, кээ бир жан соолорду түшүнүшөт. Төрттүлүк малдан эт, май, сүт, тери, жүн жана тыбыт алынат. Сүттөн айран, каймак, май, сүзмө, курут, быштак даярдалат экен. Бээнин сүтүнөн кымыз алабыз балдар. Ал эми эттен улуттук беш бармак, чучук, олобо, быжы, жүргөм жана башкалар жасалат. Демек төрттүлүк мал адам баласы үчүн жесең этин берет, ичсең сүтүн берет, минсең күчүн берет. Бирок төрттүлүк малды багуу түмөндөгөн түйшүктү талап кылат балдар. Биз төрттүлүк малдан сырткары үй канаттууларын да багабыз балдар. Эмесе канаттуулардын үнүн угуп, алардын кыргызча аталышын жазабыз балдар.
Ар бир канаттуунун үнүн эстеп калдыкпы балдар? Азаматсыңар балдар. Каз, тоок, индюк, өрдөк булар үй канаттуулары. Үй канаттууларынын эмне пайдасы бар болду экен? Туура балдар. Биз алардан жумуртка алабыз, этин жейбиз, жүнү да пайдалуу. Эмесе канаттуулардын балдары менен таанышалы. Канаттуулардын балдары балапан деп аталат. Канаттуулар менен жаныбарлар адам баласы сыяктуу эле өз балдарын жакшы көрүшүп, алар үчүн кам көрүшөт. Кой да сүйөт баласын коңурум деп, сойсо сатса билбеген момунум деп. Кой баласы козу деп аталат балдар. Уй да сүйөт баласын торпогум деп, караңгыда баспаган коркогум деп. Уй баласы музоо деп аталат балдар. Ал эми 1 жашка чыкканы торпок болот. Эчки сүйөт баласын улагым деп, таштан ташка секирген чунагым деп. Эчки баласы улак деп аталат. Жылкы сүйөт баласын кулунум деп, минсе түшсө билбеген дулдулум деп. Жылкы баласы кулун деп аталат. Ит баласын күчүгүм деп сүйөт балдар. Мышык баласы мый деп аталат. Ит менен мышык да үй жаныбарлары. Мышык келемиштер менен чычкандарды жок кылат. Ит жырткычтардан үй жаныбарларын коргойт, үйдү кайтарат. Мергенчилер менен бирге жүрөт. Кээ бир иттер уурларды жана тартип бузгандарды кармап, милиционерлерге жардам беришет. Мен силерге балдар айванаттардын талашы деген жомокту окуп берейин. Илгери бир үй бүлөдө ит, ат жана уй жашаптыр. Бир күнү ат кишенеп, албетте адам мени жакшы көрөт. Анткени буурусу менен маласын тартып берем. Токойдон отунун алып келем. Өзү болсо мени минип алып шаарга барат. Менсиз анын күнү өтпөйт, дейт. Аны уккан уй мөрү. Андай эмес. Ал мени өзгөчө жакшы көрөт. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтүм менен багам. Аларды угуп турган ит ырылдап, жок, мени жакшы көрөт. Мен анын бардык мал мүлкүн кайтарып берем, дейт. Муну уккан үй ээси акырын басып келип, эй, болбогон талашты койгула. Силердин ар бириңер өз ишиңер менен баалуусуңар. Ошон үчүн мага керексиңер, деген экен. Бүгүн эмнелер жөнүндө сөз кылдык балдар? Топуз баласы мамалак, төө баласы тайлак деп аталат балдар. Калган жаныбарлардын балдарын өз алдыңарча атап чыккыла. Жана ар бир жаныбардын үнүн туурап көрөбүз. Үйгө тапшырма балдар. Үй жаныбарлары жаналардын пайдасы жөнүндө түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Үй жаныбарларынын балдарынын аталыштарын билгиле. Китебиңердин 43 бетинде айванаттардын талашы деген жомокту окуп, түшүнүүңүздү айтып беребиз. Бүгүн мени менен чогуу болгондугуңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта тургула балдар.